боюнча учурда соттошуп атыптырсыз, БШКга арыз бериптирсиз. Акыйкат чечим чыгат деп ишенесизби? Закон боюнча, мыйзам боюнча 3 күндө мен арызымды караш керек эле. Бүгүн 3-күн. Майрам күнү да 31 августта карашты баштады. Азыр бүттү. БШКнын жыйынына, жумуштагы жыйынына мен чакырылдым арыз ээси катарында. И бүтүн Кыргызстандын ыйгарым укук өкүлү чакырылды. Экөөбүздү сурады, аудиозаписти укту, менин фамилиямды аталды, алдыңкы 20 талапкердин ичинде. Кандай жооп бересиз? Уже бүйтүп алам, сөз таппай, Турсунбай Байтуровну биз конок катары чакырдык дейт. Бул депутатка талапкер эмес эле дейт. Анан кийин тизмеде жок эле дейт. Анан кийин БШКнын мүчөлөрү чалкасынан кетишти. Аудиозапись болуп атпайбы? Фамилиясы аталып атпайбы? Же подделка десе, мен билбейм, мен курултайга кирип чыгып аттым дейт, отурган жокмун дейт. Анан кийин ушундай сөздөрдөн кийин жөн эле мындай айтып атпаймынбы, документ көрсөтө албай, жана жыланга окшогондой чыгып кетебиз ситуацияда деген болбой калды. Аппарат жетекчиси Димухамед Ибраимов дейт. Жумуштан кеткен бүт кагаздарды, видеону сурап атасыңар, видеону алып кетип калыптыр дейт. Ушундан кийин алар чечим кабыл алышты. Түшүнүктүү деп сиз дейт, бир да документ алып келе албадыңыз деп бүтүн Кыргызстандын ыйгарым өкүлүнө айтты. Мага болсо айтышты, болду дейт, эми өкмөрдү БШКнын жыйынына чакырабыз деди. Бул жумуштоо экен да азыр. Биринчи алдын ала биз укканда. Эртеси болсо отуруп алышып, тизмени оңдогондорунан баштап, булардын жана эрге кыйшык отурганын билип калды да. Баарыбызды же чыгарып салды, же жылдырып салды. Эмне десе, акча бергендер алдына туруш керек дейт. Бирок ишенесиз да өтөрүнө? Жок, бүгүн ишенбей калдым. Анткени мурдагы биринчи түзүлгөн команда жок. Биринчи түзүп баары чакырганда, анда мен эмес, даже көрө албагандар ишенген да, болду бүтүп кырсан өтүп кетет деп. Бирок алардан эч ким калган жок азыр. Мен билишимче ушу 2-3 эле калыпты, калган баары кетишти.